Assalamu alaikum урматтуу Мусту YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Чүй областына караштуу Петровка айылында турабыз туугандар. Петровка айылында мындай өтө күчтүү, сындуу бир көрктүү ат бар экен туугандар. Ошол жөнүндө маалымат алып тартып берели сиздерге. Толук маалыматтын ээсинен угайлы. Андыктан биз менен болуп туруңуздар. Ат жөнүндө азыр толук айтып беребиз. Мындай өтө сындуу экен, өтө курч ат экен. Жанымда мына ээси турат, Аскар ака деген киши. Аскар ака бул өтө күчтүү ат окшойт, Жаман курч экен, Курчтугунда айып жок. Бул ат жөнүндө бир маалымат берели элдерге. Кандай дейсиз бул? Не болгон ат? Жашы канчада? Ат өзүбүздүн эле кара байыр, чүйдүн жылкысы. Колдо туума. Жашы 6 жаш. Жашы 6 жаш. 3 асы. Чукаганы жакшы. Кара байыр экен да бул, Таза кара байыр, чүйдүн эле кара байыр жылкылары. Жакшы. Ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу жакшы, ичкени жакшы, жегени жакшы. Канча берсең отказ кылбайт, ичип жей берет. Машалла. Жакындан көргөзөлүчү. Боюнун бийиктиги канча примерно? Боюнун бийиктиги уровеньге 1.69 эми, плюс-минус 1.70 дейбер. 1.70 плюс-минус, жакшы. Дагы өссө керек эми, буйруса. Эми жонорот бийил жонорот, моюндар айы. Какка жакшы. Үйрү барбы ака, үйрү? Үйрү эми колдо мындай секиктип неме кылып атабыз. Анан ручной коюп көрдүңөр? Ручной койгон. Жакшы. Улагы жөнүндө бир айтып бериңчи. Улагы эми бул ат көп чабылган эмес, чынын айтайын. Былтыр бир 2-3 жолу апаргам, бирок аралайт. Топко кире экен жакшы эле? Камчысы жок кирет. Жакшы. Норласаң. Улак дегенде качканы жакшы. Эми бир чабан дес алган болсо, дагы үйрөтсө совсем күчтүү болот да, Буйруса. Кудай кааласа алган киши ат келишкен үстүндө адам келишсе, уят кылбайт. Ар жыйынга жарак берет. Жакшы, мына жакындан бир тартайлычы. Туугандар, ушундай бир курч жылкы экен, жөн тура албаган мындай. Сынына, атына, затына жарашкан жакшы жылкы экен. Бунун бир кайманаты болсо керек, Кайманаты барбы? Кайманатын эми өзүм Тумар деп коюп жүрөм, анан Тумар деп коем. Жакшы. Тумар туугандар. Андыктан маңдайында кашкасы бар көрсөң, бер буруп кой. Ушу Тумарга окшош да. Кашкасы Тумарга окшошпу? Кашкасы Тумарга окшош. Мындай туугандар, кашкасы бар экен. 4 туягы ак экен, мындай. Туяктары таза экен, Таза. Бул буттарын тартына, көкүрөктөрүн тарт, буттар 4 буттан таза, жакындан. Жаракан паракаты жок экен, Жок, аябай жок. Жакшы. Какага турушу. Негизи аз багып атасызбы буну? Бул эми үйдө турат, Жем жеп атабы? Жем жейт. Канча жем жейт бир күндө? Жем 2 табактан 4 табак жем жейт. Жакшы. Ден соолугу таза экен, мындай эми терисинен эле билинип турат, жылтырап. Мына туугандар, Тумар деген ат ушу болот экен. Андыктан баа бериңиздер атка, комментарийде ой пикириңерди калтырыңыздар. Буну минсек болот, Болот, минсек болот. Азыр минип да көргөзөбүз элдерге. Мына омуролорун бир тартып коеюнчу. Омуролору мындай кеңири экен, Жакшы. Тишин көргөзсөк болобу бир тиши? Болот мына тиши. Мына туугандар тиши. Мына бол көрүнүп атат. Жакшы, мына туугандар, Тумар деген кара байыр жылкы экен. Андыктан шашылыңыздар, улагы бар экен. Эми дагы үйрөтсө дагы анан дагы өрчүгүдөй түрү бар экен туугандар. Мындай 4 тарабы келишкен кооз ат экен туугандар. Азыр туугандар минип көргөзөбүз. Аттас токуйбуз. Туугандар, мына Тумарды токуп миндик. Азыр басыгын көргөзөбүз. Мына мингенде ат дагы ачылды окшойт, Мингенде ачылат да. Көптөн бери сиздин колуңуздабы? Бул көптөн бери 3 жылдан бери менин колумда. Почти колбала болуп калыптыр да. Жакшы. Жаман өнөрлөрү жок, Тиштеп, пиштеп, андай-мындайлар жок. Теппе. Жоош. Малдын арасында деле тура берет. Жакшы. Аял киши деле от сала берет.
Такага туруштары кандай? Такага өтө жош, өзүм эле көтөрүп берем. Азыр Ана бир кармак көтөрүп. кармап коюңчу бир, элдер дагы көрсүн. Көтөр. Жакшы, жакшы. Мына туугандар, жош ат экен. Жош бирок курч экен туугандар. Андыктан ат жаккан болсо номерлерин калтырып өтөбүз акабыздын, анан чала бересиздер. Жакшы, мына жош экен. Бир бастырып койчу, басыгын бир көрөлүчү. Бери эми, бери. Мына туугандар, Тумар деген кара байыр келишкен ат экен туугандар. Мына басыгын көргөзүп атабыз. Көрүңүздөр. Эч бир жеринде айыбы жок экен. Буйруса жакшы ат болгудай туугандар. Алып тарбиялаш керек экен. Улак десе улакка, үйүр десе үйүргө тарбиялап аласыздар. Азыр эми бул көптөн бери багууда деп атасыз. Туруп калган ат деп атасыз, чаппайт экенбиз да. Эми жай менен эле турду да үйдө. Сууш керек экен, анан чабыш керек экен да. Атак чуркашы кандай? Чуркашны күлүк. Күлүкпү? Кубалаган атыңа жетет, улак тийсе качат. Жакшы. Мына туугандар, эми баасына келсек ака, баасын канча дейбиз? Баасы жөнүндө эле ушу. Баасы $8,000. $8,000. Бир аз жол болуна түшүрүп коюп берем. Андыктан Петровка айылында турат ат. Жолдун боюнда эле. Келип, көрүп, минип көрүп, жактырып, содалашып ала бересиздер. $8,000 коюлду аттын баасы. Мына туугандар, дагы бир бастырып койчу. Ат жөнүндө толук эле маалымат алып бердик. Буйруса, бери. Какпайлы, оозун какпа. Жакшы, машалла. Чалыңыздар, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө аман болуңуздар. Тумар болду бүгүнкү чыгарылышта.